Саламатсыңарбы окуучулар. Химия предмети органика бөлүмү 10-класстар үчүн видео сабак. Анда сиздер менен бүгүнкү өтүлө турган сабагыбызды баштадык. Углеводдордун 3-классы болгон полисахариддер. План. Полисахариддер боюнча жалпы түшүнүк, классификациясы, жаратылышта кездешүүсү, физикалык жана химиялык касиеттери, ошондой эле колдонулушун биз бүгүнкү сабакта көрө алабыз. Полисахариддер негизинен углеводдордун 3-классы болуп эсептелинет. Биз мурдагы сабактарда углеводдордун 1 жана 2 классы менен таанышканбыз. Эске сала кетсек, моносахариддер жана дисахариддер. Моно жалгыз, ал эми ди эки дегенди билдирет. Эки моносахарид биригип дисахариддерди түзөт. Ал эми көптөгөн моносахариддер биригип полисахариддерди пайда кылат. Поли деген көп дегенди билдирет. Полисахариддерди биз экиге бөлүп карайбыз: крахмал жана целлюлоза. Полисахариддер тирүү дүйнөнүн негизин түзгөн заттардын классы болуп саналат. Өсүмдүк организмдеринин негизги курулуш материалын жана ошондой эле азык заттардын запастарын түзөт. Бир нече моносахариддерден турган жогорку молекулалуу углеводдор. Крахмал биополимер болуп эсептелинет. Молекуласы гликозид байланышы менен байланышкан бир нече моносахариддерден турат. Целлюлоза өсүмдүктөр клеткаларынын чөл кабыгынын негизги составдык бөлүгү. Фотосинтез реакциясы. Биз фотосинтез реакциясын билебиз. Ал жашыл жалбыракта жана күндүн таасиринде, жарыктын таасиринде жүрөт. Крахмал өсүмдүктүн жалбырактарында фотосинтез процессинин натыйжасында пайда болот. Тамырларда, тамыр түймөктөрүндө, урук жана данында топтолот. Негизинен органикалык заттар пайда болот. Бул процессте күндүн энергиясы аккумуляцияланат. Крахмал эң көп таралган өсүмдүк углеводу болуп саналат. Негизинен крахмалды картошкадан, күрүчтөн, жүгөрүдөн алабыз. Тамак аш составындагы крахмал, нан, картошка, дан продуктулары адамдын углеводдорго керектөөсүн канааттандыруучу негизги булак болуп саналат. Организмде крахмал майларга окшоп гидролизге учурайт. Акыркы продуктусу глюкоза. Ал глюкоза организмге сиңирилет. Карайбыз. Күрүчтүн составында 80% крахмал кармалат. Ал эми картошкада 20%, жүгөрүдө 70%, ал эми дан өсүмдүктөрүндө 70% түзөт. Крахмалдын жалпы формуласы C6H10O5N. N бул поли дегенди түшүндүрөт. Крахмалдын макромолекулалары структурасы бутактанган түзүлүшүндө бир канча миңдеген C6H10O5 тобу болот жана молекулалык массасы дагы бир канча миллионго жетет. Крахмалдын молекуласын негизинен альфа-глюкозанын калдыктары түзөт. Физикалык касиеттери. Крахмал ак түстөгү зат. Муздак сууда эфирде эрибейт. Кайнаган сууда бөктүрсө коллоиддик эритме клейстерди пайда кылат. Клейстер бул коймолжун суюк зат.
Крахмалдын химиялык касиеттери. Гидролиз. Кислоталар же ферменттердин катышуусунда сууда ысытканда крахмал гидролизденет. Крахмалды гидролиздегенде аралык продуктта биринчи декстрин полисахариддери пайда болот, экинчи сахароза, мальтоза. Андан кийин продукта болуп, гидролиз продуктусу бул глюкоза пайда болот. Өнөр жайда глюкозаны алуу технологиясы мына ушундай жол менен жүргүзүлөт. Крахмалга сапаттык реакция болуп, йод менен крахмалдан көк түстү бериши. Крахмал негизинен антибиотиктерди, витаминдерди алууда, колбасаларды, ар кандай кондитердик продукталарды жана ошондой эле медицинада колдонулат. Мында кездемелерди крахмалдоодо декстрин, этанол, глюкозаларды алууда колдонулат. Целлюлоза жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн клеткалык кабыгынын негизги составдык бөлүгүн түзөт. Силер дайым эле билип жүрөсүңөр, пахта, жыгачтардын составын түзөт. Крахмалга окшоп эле табигат полимери болуп эсептелинет. Гигроскопиялык, жумшак жана фильтр кагаздары дээрлик таза целлюлозадан турат. 98% пахтада, ал эми 75% тамырларда, ал эми 50% жыгачтарда целлюлоза кездешет. Целлюлозанын формасы крахмалдыкына эле окшош. Жалпы формага ээ болсо да, алардын түзүлүшү ар түрдүү болуп эсептелет. Крахмалдын макромолекуласын альфа-глюкоза молекулалары түзсө, целлюлозанын молекуласын бета-глюкозанын молекулалары түзөт. Крахмалдын өзгөчөлөнүп, целлюлоза оңой була пайда кыла алат. Адам үчүн азык зат болуп эсептелинбейт. Физикалык касиеттери: А катуу, була сыяктуу зат даамсыз, жытсыз, сууда жана органикалык эрткичтерде эрибейт. Химиялык касиеттери: целлюлоза крахмал сыяктуу суютулган кислоталардын таасиринде гидролизге учурайт. Акыркы продуктусу глюкоза болуп эсептелинет. Гидролиз продуктусу глюкозадан этанол, медицинский спирт алынат. Жыгач таарынысынан алынган этанол гидролиз спирти деп колдонулат. Целлюлозанын колдонулушу: жыгач иретинде, курулушта, маданий иштерде, буласымал материалдар катарында токулган кездемелер, аркандарды даярдоодо колдонулат. Целлюлозанын көп саны кагаз, этанол жумшак, пахта даярдоого, жасалма булалар алууда негизги сырьё болуп эсептелинет. Лактар, электроизоляциялык кабыктар, күйбөй турган кинопленка, иониттер даярдоодо сарпталат. Ушул менен бүгүнкү темабыз жыйынтыкталды. Сиздерге тапшырма: крахмал жана целлюлозанын окшоштук жана айырмачылыктарына Вендин диаграммасын түзүп келебиз. Целлюлозадан кандай булаларды алышат жана алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат, айырмачылыктарын билип келебиз.